Нуркул Кулназаров атындагы маалыматтык китепкана тармагы. Китеп маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Ал коомдук мааниге ээ. Алгачкы китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага учтуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип, андан кийин тактачаны кургатып, отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китептер түзүлгөн. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушкам алып жибекке жазышкан. Байыркы Египетте таш такталарга чегип китеп жазышкан. Кийин алар папирусты ойлоп таап, камыштын сөңгөгүн жалпайтып таптап, бири-бирине улаштырып, узундугу ондогон метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып ороп сакташкан. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде дээрлик 2 жыл пайдаланылган. Китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египеттен Грецияга, андан Римге өткөн. 105-жылы Кытай чебери Цойлунь кагазды ойлоп тапкан. Алгачкы китеп 11-кылымда Кытайда пайда болгон. 13-кылымдан Европада негизги жазуу материал катары кагаз колдонулуп, 15-кылымдан китеп басылып чыга баштаган. Орустун байыркы кол жазма китеби 11-кылымдарга таандык. Кол жазма доорунда китеп каллиграфиялык өзгөчө сулуулугу менен бааланып, китеп басып чыгарууну көбөйтүүгө көңүл бурулган. Азыр дүйнөдө китептин миңдеген түрү бар. Бийиктиги 1,5 метрге жеткен, бир адам көтөрө алгыс өтө чоң жана эң кичинекей эргежел жана почта маркасындай болгон китептер дагы бар. 20-кылымдын башынан фототехниканын колдонулушу менен китеп басып чыгаруу кыйла өркүндөгөн. Техникалык прогресс комитети китептин формасын жана таратуу жолдорун дагы өзгөртүп жетишти. Интернетке жайгаштырылган жана компьютердин эсинде сакталуучу цифралык китеп фондтору пайда болду. Электрондук форматта жазылган китеп электрондук китеп, ал эми аудио форматтагысы аудио китеп деп аталат. Учурда Кыргызстанда жылына 1000ге жакын аталыштагы китеп басып чыгаруучу басмаканалар иштейт. Китеп басуу мезгил талабына ылайык жаңы технологияны колдонуу менен, башкача айтканда компьютер аркылуу сапаттуу жана тез арада чыгарууга ыңгайлаштырылды. Сиз билесизби? Китеп окуу өмүрдү 2 жылга узартат. Бул Йель университетинин окумуштуулары далилдеген факт. Китеп окуганда мээ клеткаларынын арасындагы байланыш күчөйт. Китеп окуу эски сактоо жөндөмүн жакшыртып, депрессия менен күрөшүүнүн жакшы ыкмасы болуп саналат. Окумуштуулар менен дарыгерлер стресс адамдын организминдеги оорулардын 60%-нын себепчиси болоорун айтып келишет. Узак убакытка созулган стресс инсультту 50%, жүрөк кан тамыры ооруларынын пайда болуусунун 40%-га жогорулатат. Ал эми китеп окуу стресстин деңгээлин 68%-га төмөндөтө алат экен. Болгону 6 мүнөт китеп окуу жүрөктүн согушун жакшыртып, булчуң эт кычышканын басат. Бирок бул монитордон карап окуу деген эмес. Окуу уйкусуздукту да дарылайт. Көптөгөн адамдар жатар алдында планшет менен телефонду карап жатышат. Алардан чыккан көк түстүү жарык организмдеги уйку гормонунун бөлүнүүсүн алсыратат. Ал эми китеп окуу жатар алдында уйкуну чакырат экен. Дагы да китептин биздин аң сезимибизге, ден соолугубузга тийгизе турган пайдалары санап бүткүс. Андыктан бардыгыңыздарды биз менен бирге китеп окууга чакырабыз.